7 баланын энеси Айнек Акчубакова учурда Нарын шаарындагы батирлердин биринде турат. Балдарынын экөөндө майыптыгы бар болгондуктан мамлекеттен жөлөк пул алат. Турмуштун оор кырдаалына кабылган каарман кыш айларында 3 тоннадан ашык көмүр отунун керектеп, андан сырткары айына 1,5 миң сомду электр энергиясы үчүн төлөйт. Светтен жеңилдик болуп атат. Ошо айына 1000 сомдон төкчүмүн, бул айда 1,5 миң сом төгүп келдим. 3 тонна көмүр менен чыгам. Ошо 2 комнат бөлмөдө. Кийинки жаңы жылдан баштап эйлип тыйынам деди. Ошо Садыр Жапаровго да рахмат. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык 2022 жылдын 1 январынан тарта 16 жашка чейинки балдары бар үй бүлөгө көмөк мамлекеттик жөлөк пулун алган аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн электр энергиясына болгон тариф 50 тыйындан эсептелинет. Облуста 7200дөн ашуун үй бүлө бул жеңилдиктерди жыл жаңырганда ала башташмакчы. 700 киловаттка чейин аз камсыз болгон үй бүлөлөр 50 тыйындан, андан ашканы 77 тыйындан болот. Бул Нарын обласы боюнча 1 январдан баштап жана 50 тыйындык тарифти колдонулууга берилет. Мындан сырткары үстүбүздөгү жылдын октябрь айында көтөрүлгөн социалдык жөлөк пулдун көлөмү дагы жаңырган жыл менен 50%га кошулары күтүлүүдө. Бул жөлөк пулду ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендерди багып жаткандар жана багуучусунан ажырагандар ала алышат. Тагыраагы 2021 жылдын октябрь айына чейин 6 миң сом социалдык жөлөк пул алгандардыкы ноябрь айында 9 миң, ал эми жаңы жыл менен 12 миң сомго көтөрүлөт. Ал эми башка жалпы ордун майыптарына, бала чана майыптарга болсо бир эле размерде 500 сомдон кошулду. Ошол бүгүнкү күндө ушул персоналдык ассистенттерге, жанагы аз камсыз үй бүлөлөргө, жанагы ошо мен жогоруда айткандай эле электр энергиясынан бул категориядагы жарандарга дагы аз камсыз үй катары жардамдар көрсөтүлөт. Калктын айырылуу катмарына көрүлгөн мындай камкордукту өлкө башчысы Садыр Жапаров өзүнө тагылган милдет катары эсептерин айтып келет. Жалпыга жаккан мындай колдоону ал президенттикке ат салышып жатканда да убадалаган. Ал эми 1 жыл ичинде аткарган иштери жөнүндө маалымат берип жатып, президент калктын айырылуу катмарына колдоо көрсөттү, мындан ары да улантыларын билдирди. Экономикада кандай гана макроэкономикалык өсүштөрдү айтпайлы, чындыгында элибиздин басымдуу бөлүгү ортодон ылдый деңгээлде жашаарын эч кимден жашыра албайбыз. Карапайым элдин басымдуу бөлүгүн колдоо менин жүрөгүмдөгү биринчи иш болду. Нарын облусунда жалпы 2021 жылдын 1 январынан карата 65.612 түтүн үй болсо, алардын 44 миңине социалдык паспорт толтурулган. Анын негизинде калктын 12% өтө жакыр жашаары аныкталган. Мындан улам президент элди жакырчылыктан чыгаруу анын негизги багыты экендигин белгиледи.